Kutmandu, geçinizler menен urmаттуу tele görүүчүлөр, urmаттуу Bilerman Orda klubunун мүчөлөрү. Бүгүн биз Bilerman Orda интеллектуалдык оюнунда күзгү сериялардын биринчи турун тартуулайбыз. Бүгүнкү оюнга Динара Сапарова жетектеген команда теле көрүүчүлөргө каршы ойногону келген. Анда эмесе мен бүгүнкү оюнчуларды ордого кол чабуулар менен чакырууну баштайм. Бүгүнкү оюнда эсепчи Мурзабек Тосматов, журналист Нуркамил Абдуллаев, дарыгер Заир Кадыров, өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкери Зайнидин Акботоев, жеке ишкер Убайдилла Абдукадыров жана ошондой эле команда капитаны Динара Сапарова, кесиби боюнча мугалим. Dinarayım, orada okuş gelipsiz. Mına sizler жайкы сезонду калтырып, күзгү сезонду биринчи турун баштап берип жатасыздар. Буга деле өзүңүздөрдүн себебиңиздер бар. Албетте жазгы сезондо аз балл упай топтогонуңуздар үчүн мына ушундай абал жаралды. Эми күзгү сезонго даярдык кандай болду? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсыңар борто. Биз ошол жайкы сезондо жакшы дем алып, күч топтоп, акыл топтоп, Кудай буйрса, бүгүн жакшы маанайда команда оюнга даяр болуп келди. Кудай буйрса, ушул жакшы оюн көрсөтөбүз. Команда ийгилик каалайбыз. Анда эмесе биз бүгүнкү оюнга келген суроолорду ордого жайгаштырууну баштасак, урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин оюнга суроо жибериңиздер. Биздин дарек Ош шаары Ленин көчөсү 330, Bilerman Orda интеллектуалдык оюну. Жана ошондой эле Facebook'та Bilerman Orda деген баракчабыз бар. Ошондой эле электрондук дарегибиз Bilerman Check It TV күчүкчө mail check it through. Мына ушул даректерге кат жиберсеңиздер болот. Ал эми оюнубуздун демөөрчүсү, Улут жүзү коомдук фонду жана анын президенти Рустам Маманов болуп эсептелинет. Улут байлыгы билимдүү жаштары деген уран негизинде Билермандарды ар тараптуу колдоп келүүдө Рустам Мамановго ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле өнөктөшүбүз Атакантер фабрикасы. Атакантер фабрикасы да өзүнүн таттууларын камдап келген. Биз демөөрчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Динарайым, оюнга даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Эсеп болсо 0-0, биринчи раунд. Эскертип өтөйүн, сиздерде 1 мүнөт бонус жана ошондой эле ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү бар. Каалаган учурда алып пайдалансаңыздар болот. Биринчи раундда сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Гүлнура Эрмекова суроо берет. Суроосунун байгеси 1000 сом. Суроого көңүл бурабыз. Бул маалымат боюнча кээ бир булактарда Александр Македонский же Искандер Зулкарнайн деп айтылса, кээ бир маалыматтарда Султан Сулайманга айтылат бул маалымат. Ошондо да мен Султан Сулаймандын тарыхына жазылган маалыматты окуймун. Султан Сулаймандын өлүм алдындагы 3 керези. Биринчиси, мага ажал келгенде сөөгүмдү көтөрүп кетип жатканда эки колумду табыттан чыгарып койгула. Анткени менин колумду көрүшүп, бүткүл дүйнө падышасы да аркы дүйнөгө эч нерсесин алып кете албашын сезишсин дейт. Экинчиси, менин сөөгүмдү көтөрүп кетип жатканда жолго топтогон байлыгымды чачып кетишсин. Себеби адамдар топтогон дүнүйөсүн көтөрүп кете албастыктарын билишсин дейт. Урматтуу билермандар, эми сиздер Искандер Зулкарнайндын 3-чү керезин таап беришиңиздер керек. Убакыт кетти. Ким жооп берет? Мен өзүм жооп берейин. Бул
Султан Сулайман мен өлгөндө сөөгүмдү табытты. Эң бир күчтүү дарыгерлер табыптар көтөрүп барсын деп айткан себеби ушул ажал алдында эң күчтүү дарыгерлер дагы эчтеке кыла албайт. Ошону элдер түшүнсүн деп айткан. Birinci суроонун жообу туура. Команда биринчи раундда да өздөрүнө бир упай топтоду. Эсеп болсо 1-0 билермандардын пайдасына. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда. Oyun улантабыз. Экинчи раунд. Экинчи раундда силерге каршы Кара Балта шаарынын тургуну Алипбек Райымкулов суроо берет. Суроосунун байгеси 1200 сом. Майн тургу көңүл бурабыз. Алипбек Райымкулов сиздерге төмөндөгүдөй суроо берет. Ушул 3 сүрөткө жакшы көңүл буруп, белгилүү бир орус чыгармасын байкасаңыздар болот дейт. Суроо урматтуу билермандар. Алипбек Райымкулов бул сүрөт менен кайсы чыгарманы жашырган? Убакыт кетти. Чыгармасы корабль, самолет, машина, жеңил машина. Ушул үчөөнү кайсы белгилүү орустун кайсы чыгармасы? Рулевой деген да чыгарма бар эле. Билбейт экен. Рулевой деген да чыгарма бар эле. Кайсы чыгармалар бар орустун белгилүү деген? Чыгармасы рулевой. Суроо кандай деп коюлду? Штурвал. Алексей Моресев летчик болгон, корабльге түшкөн эмес, Адам болгум келет Пушкин деген эме. жок, баягы профессионал жөнүндө башкаруучу деген управляющий. Же эме дейсиз? Ошонун Михалков адам болгум келет деген. Жок, онда кемчи. Башчы, Жөнлө мисалы башкаруучу деген мана. капитан деген мүмкүн капитан орус тилинде болсо капитан. Убакыт аяктады. Зайыр сага экен. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Зайыр Кадыров жооп берүүгө аракет кылат. Зайырбек Кадыров. Assalamu alaikum урматтуу ордо, урматтуу алып баруучу. Биз бул жерде кеменин штурвалын, ошол эмелерди көрүп атабыз, самолетту, анан машинаны гана рол деп коет. Ошол жерде штурвал деген бир орустан чыгармасы болсо керек деп алып атабыз да, байланыштуу. Штурвал. Ушундайбы? Ооба, штурвал. Мен жоопту кабыл алдым. Сүрөткө байкаган болсоңуз, бул жерде кеменин, унанын жана ошондой эле учактын ролдору турат. 3 тарапта жүрүүчү техникалар. Бири асманга, бири сууга, бири жерде. Ал эми орустардын да мына ушундай бир чыгармасы бар. Алар бири асманга тартат, бири жерге тартат, бири сууга тартат. Бул чыгарма Иван Андреевич Крыловдун Лебедь, Шука жана Рак деген тамсили болчу. Силерге каршы жолуңузда туура эмес. Эсеп болсо 1-1. Биз Алипбек Райымкуловду утуш менен куттуктайбыз. Oyun улантабыз. 3-чү раунд. Үчүнчү раундда билермандарга каршы Өзгөн район тургуну Аскарбек Токоев суроо берет. Суроосунун байгеси 1300 сом. Майн торго көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, сиздер бул сүрөттө скотч менен дубалга жармаштырылган саатты көрүп турасыздар. Суроо урматтуу билермандар. Бул сүрөттө
эмненин жарнамасы чагылдырылган? Убакыт кетти. Жарнама? Скотч bize. Saat 5'te karmap kalçı. Qaysı emeği var? Okuya. Вакыт. Эмнен реклама. 5 saat 5 болсо 5ке токтолобузбу же анысынын кереги жокпу? Скотч reklama emas mı? Скотч, реклама скотч экен. Анан Uaqtıda менен saatты da karmap kalıp. Uaqtı da Vaqtı da ja karmap kalat degende. Бөгөлө дегендей жок. Бир нерсенин рекламасы да бул убакытта реклама кетти. Скотч. Скотчтун өзү болушу мүмкүн да, эми көрдүм, керек болсо скотч. Saatı da karmap, vaqtı da karmap kalat. Эми вакыт кармай албайт, но кармап тура алат. Скотч көп нерсе бар. Бүтү. Skoçlarla çalışmayın. 5 saat Керектеги нерсени мени түшүндүрөт. 1 мүнөт убакыт аяктады. Динар айым. Ордодан алайлы. Çok oradan almaz. Skoçku toktayır ama başka Бул суроого Нуркамил Абдуллаев жооп берет. Биз команда менен келишкен тагдырда бул жерде ошол скотчту жарнамалап атат деп түшүнүп атабыз. Анткени скотчтун катуулугу саатты, албетте убакыт кармай албайт, бирок ошо катуу кармай турган чагылдырып атат да. Скотч акыркы жооп. Мен жоопту кабыл алдым. Сиздердин жооңуздар бул скотч. Скотчтун бекемдүүлүгүн, бышык кармап туруусун жарнамалаган бир сүрөт. Мына ушундай. Мен анда туура жоопту окуйун. Биз күнүмдүк турмушубузда деле билебиз. Качан гана биз дубалга скотч жармаштырабыз. Качан дубалга эч нерсе өтпөй калган учурда. Бул жерде бул сүрөт менен цементти жарнамалаган, бетондун ушундай катуулугун жарнамалашкан. Анткени бул дубалга мык кагып болбойт. Ошондуктан аны аргасыздан мына ушундай кошумча жармаштыруучу нерселер менен жармаштырып гана илебиз деген көрүнүштү берген. Тилекке каршы жооңуздар тура эмес. Эсеп болсо 2-1 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Ал эми биз болсо Аскар Токоевду утуш менен куттуктайбыз. Лакомка, дамду, лакомка. Вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка, рулетти биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө. Лакомка, балалыктын даамы. Oyun улантабыз. 4-cü раунд. Мына бүгүн сиздердин командаңыздарда өзгөрүүлөр бар. Өзгөрүү деп айтканга деле болбойт. Анткени мурдатан биздин ушул клубубуздун мүчөсү болуп калган Убайдулла Абдыкадыров менен Мырзабек Досматов агаларыбыз бүгүн оюнга келди. Ортодо бир канча тыныгуулар болду. Убайдулла мырза, бүгүнкү сезимдер кандай болуп жатат? Assalamu alaikum, урматтуу алып баруучу, урматтуу ордо, жана телекөрүүчүлөр. Көптөн бери биз мына 3 жыл болуптур, убакыт билинбей эле өтүп кетти. 3 жылдан мурда биз ушул команда менен ойнойт элек. Азыр бир аз көз карашыбыз, оюнга болгон эмебиз өзгөрүптүр. Эми болгон күчүбүздү жумшап, жеңгенге аракет кылабыз. Биз да ушул студияда сиздерди көрүп, жолугуп отурганыбызга курсанбыз. Кудайга шүгүр. Рахмат чоң. 4-cü раундда сиздерге каршы Алабука районунун тургуну Максат Өмүралиев суроо берет. Суроосунун байгеси 1400 сом. Дагы монитторго көңүл бурабыз. Сиздер бул сүрөттө ашканада иштетилчү атайын сковородканы көрүп турасыздар. Муну бизде кыргызча кантип аталат билбейм. Биздин жашообузда сковородка деп
аталып калган. Кызыгы бул сковородкада пирог бышырылат. Маани берген болсоңуздар, аялдын колунда дагы бир анын бычак сыяктуу бөлүгү турат. Ал эми сковородка болсо, көрүп турасыздар, толук эмес. Астына дагы бир кичинекей бир бөлүгү чыккан. Суроо, урматтуу билермандар. Сиздер бул сковородканын эмне үчүн мындай түзүлүштө чыгарылгандыгын жана колундагы анын бычак сыяктуу бөлүгү кандай кызмат аткарарын таап беришиңиздер керек. Кетти убакыт. Эме турат го. Нанды бышырганда тегерек болот нан. Аны алуу кыйын. Ошончо бычактуу бирдекени. Жок, азыр мына формасын карагыла, формасын карасаң, аны ошол толук кылып салат да. Колундагы ошо бычак сымал нерсе менен мына ошол именно ошол дугадан кескен болсо, баягы уголдон тегерек болуп, толук тегерек болуп чыгат да. Мен оюмча ошол багы берки дамын сынап көрсө керек. Көрсөтүлгөн эмес, бул жагында эмне бар дегендей да. Эгерде тура Мырзабек ошол ашыкча кесилген мыйман тосконго көнчө эме даярдайт да. Аны формасын толук сакташ үчүн ашыкча бышырат дагы тузуну көрүш үчүн ошол ашыкча эме Атайын менен кесип коебуз. Анан кийин Билинчик эмес, билинчик бышырганда оодарып. же кармактуу газга. Убакыт аяктады. Динара айым. Бул суроого Убайдулла Абдыкадыров жооп берет. Убайдулла Абдыкадыров. Бизден команданын ою төмөнкүчө. Мисалы, биз мыйман тоскондо торт же бирдекелерди бышырганда анын тузун көрүш үчүн ошо торт формасын кесиш керек болот. Ошондуктан ашыкча колказандын ашыкча болгон колказан деп которулат да. Ашыкча болгон себеби ошонун формасы төгөрөк боюнча сакталып, тузун көргөндө сырттагы эмеден сол колунда турган кескичти пайдаланып, ошол жерден тузун көрүп, формасын сактап калыш үчүн ушундай кылып жасалган. Мен жоопту кабыл алдым. Туура жоопко көңүл бурасыздар. Адатта пирогду же болсом торт болобу көбүнчө конокторго арнап же болсом кандайдыр бир майрамдарда бышырылат. Албетте анын формасы дагы тоголок болуш керек. Ал эми аны бышырган адам колунда бычак сыяктуу бөлүгү менен анын ашыкча жерин кесип алып, Убайдулла Абдыкадыров айткандай даамын татып, кандай бышкандыгын биринчи текшерип көрөт. Жоңуздар тура. Жоңуздар тура, эсеп болсо 2-2. Оюнду улантабыз. 5-чи раунд. Албетте бул үй тиричилигине керектүү болгон буюмдардын бири экен. Бирок биздин базарларыбызда азырынча мындай идиш табылбады. Биз издеп көрдүк. 5-чи раундда силерге каршы Ош шаарынын тургуну Айжамал Нуралиева суроо берген. Суроосунун байгеси 1500 сом. Урматтуу билермандар, көңүл буруңуздар, ордого сырдуу сандык чыгарылат. Көптөн бери оюнубузда сырдуу сандык ойноп элек болчу. Мына бүгүн сиздерге туш келиптир. Мен суроону окуймун. Айжамал Нуралиева сиздерге мындай дейт. Урматтуу билермандар, 18 кылымдын аяктары, 19 кылымдын баштарында Лондон шаарындагы китеп сатуучу дүкөндөрдө эгер китеп сатып алсаңыз, китеп менен кошо ошол сыр сандык ичиндеги нерсени да белекке беришкен. Суроо, урматтуу билермандар. Элестетиңиздер, сиздер китеп сатып алганы бардыңыздар, ал эми дүкөндө болсо сиздерге мына ушул нерсени белекке беришет. Сырдуу сандык ичинде эмне бар? Убакыт кетти.
очки же жарык кылчу шам болушу Шам бесплатно беришет. эме болушу мүмкүн. Столго окшогон бир нерсе. 18-19 жылдабы Көз айнек болушу мүмкүн. ошону айттым. Көзгө такчу. жок көз айнектен мисалы ким китеп сатып алса баарына берет экен да ошондой да болуп атат да туура ошо болсо Арзаныраак нерсе болсо Магазин эмес эмес, визиткасы эмес. ошого берет Магазин визиткасы эмеспи? Магазиндин визиткасы эмеспи? 18-19 кылымда 18-19 кылым болуп атат. варианттарды айтайлы очки шам Шам. Ручка туура жооп берди жок азыр варианттарда. Мен билеттерим эсиме келбей атат. китеп менен кошуп не бериши мүмкүн? Ошол учурдагы бир нерсе болгон да. Же болбосо баягы басмакандар. Лондондо деп атат балким Лондон жамгырдын колу Ката кетирип, ошол жерди өзүнө оңой кыла деп ручка берет. Убакыт аяктады. Динарайым. Урматтуу алып баруучу Ордодон жардам алабыз бул суроого. Урматтуу Ордо, команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Сиздерге 20 секунд убакыт берилет. Жардам бериңиздер. Кетти убакыт. эме эмеспи баягындай мындай салып коет го ичигечи. ошол баягы Шам кымбат болгон, бирок жарыкта китеп окшой экен. 18-19 кылым энергиясындагы Убакыт аяктады. Жардам берүүнү токтотобуз. Динара айым. Команданын да жардам алдыңыздар. Ордонун келди окшойт. ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу бул суроого Зайнидин Акботоевич жооп берет. урматтуу алып баруучу жана урматтуу Ордо, биздин жообубуз бул жерде шам. Анан Ордодон дагы жардам алдык. Ошо биздин команда менен ошо шайкеш келип жообубуз шам. Мен жоопту кабыл алдым. Ойлоп жатасыздар, сырдуу сандыкчанын ичинде шам бар. Ачып көрсөтөбүз эмне бар экенин. Жоңуздар туура. Бул шам болчу. Анткени ал учурда свет деген болгон эмес. Ал эми китеп сатып алган адам түнкүсүндө китеп окушу керек болуп калса, албетте шамдын жарыгы менен окуусу керек. Жоңуздар туура. Ордонун жардамы менен эсеп болсо 3-2 билермандардын пайдасына. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда. Биз оюнубузду улантабыз. 6-чы раунд. 6-чы раундда бүгүнкү оюнда ойноп жаткан командаларды бир сыйра телекөрүүчүлөргө тааныштырып койсок. Бүгүнкү оюнда Нуркамил Абдуллаев, Динара Сапарова, Убайдилла Абдыкадыров, Зайнидин Акботоев, Мурзабек Досматов жана ошондой эле Зайырбек Кадыров. 6-чы раундда сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Айжаркын Жолоева суроо берди. Суроосунун байгеси 1600 сом. Суроо көңүл бурабыз. Айжаркын Жолоева сиздерге төмөндөй суроо берген. Бразилиянын футбол боюнча улуттук курамасынын оюнчусу Тулио 9 саны менен оюнга чыкчу дейт. Бирок жарнамалык максатта америкалык бир фирма анын 9 санын 7 санына алмаштыруусун өтүнүшкөн. Жана ал сан номерин алмаштыруусу үчүн чоң өлчөмдө да акча төлөп да беришкен. Суроо урматтуу билермандар, 9 санын 7 санына алмаштырууну кайсы фирма сунуштаган? Убакыт кетти. G7. Урматтуу алып баруучу жооп даяр. 50 секунда үнөңүздөргө калды. Ким жооп берет? Бул суроого Убайдылла Абдыкадыров жооп берет. Урматтуу алып баруучу биздин оюбузда команданын ою.
G7 деген баарыбызга белгилүү ичимдик саткан фирма бар. Ошол фирма менен договор келишим түзгөн абалда ушундай номерге өтүшкө мажбур болсо керек. Биздин оюбуз ушундай. Кыргызча айтканда G7 деген сөз. G7. Мен жоопту кабыл алдым. G7 суусундугу канчанчы жылы чыгарылган билесизби? Билбейт экен. Анда эмесе мен туура жоопту окуймун. Бул фирма G7 эмес, Pepsi фирмасы болчу. Ал эми суусундук бул 7up болчу. Мен мониторго дагы ошол фирманын сүрөтүн көрсөтөм. Мына бул суусундук болчу. Бир аз шашып койдуңуздар. Албетте бул эки фирма тең бири-бирине окшош. Цифра жагынан бирок туура жооп бул 7up суусундугу болчу. Биз Ажаркын Жолоеваны утуш менен куттуктайбыз. Ал эми эсеп болсо 3-3. 7-чи раунд. Мырзабек Досматов, мына сиз дагы бир канча тыныгуудан кийин бүгүн оюнга келдиңиз. Бүгүнкү оюнда сезимдериңиз кандай болуп жатат? Assalamu alaikum урматтуу алып баруучу, урматтуу Ордо, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен бүгүн кайрадан биринчи жолу столго отургандай сезимдемин, ушундай толкунданып отурамын. Эми сиз буга чейин эле ойноп жүргөнсүздөр, тажрыйбалуу оюнчусуздар. Ойлойм бул сиз сүрдө тез эле өтүп кетсе керек деп. Бул оюнду жеңип алган болсок, албетте толкундануу жок болот. Албетте. Ийгиликтерди каалайбыз. 7-чи раундда биз сиздер менен Blitz тур ойнойбуз. Blitz раундда сиздерге адаттагыдай 3 суроо берилет. Бүгүн сиздерге каршы Дастан Керимкул уулу, Тыныстан Абдымажитов жана ошондой эле Белек Маматовдор суроо берет. Мен Белек Маматовдун суроосунан баштайм. Суроого көңүл буруңуздар. Мониторго көңүл бурабыз. Суроого назар салган болсоңуздар, бул сүрөт бир кемчилик менен тартылган, катаачылык менен. Суроо урматтуу бермандар. Бул сүрөттө кандай катаачылык бар? Кетти убакыт. Бул да эки болуп арстан. Эки арстан болот. Жуп менен кеткен да. Нуктун боорунда. Мой пайгамбардын баягы. Ар бир жаныбардан бир каш эркектен чыгарасың деген. Арстандан экен да основной, Азыр арстандан ашыкка кеткен да биз ошону яғни көрүнүп турат. Арстан явный көрүнүп турат. Экөө тең эркек болот. Аургасында чач болбойт. 20 секунда убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Зайнидин Акботоев жооп берет. Зайнидин мырза. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп бул жерде өзүңүзөргө белгилүү тарыхта Ной пайгамбар ошол кемеге бир ургачы, бир эркек жаныбарларды чыгарган. Бул сүрөттө болсо бул жерде көрүнүп турат, арстандын экөөсү тең эркек болуп турат да. Арстан ургачысында чач болбойт. Ошол себептен бул жерде ошибка, ошол арстандын чачы дейбизби, жабы дейбизби, ошол жерден ошибка болуп калган. Биринчи суроонун жообу туура. Кийинки суроо. Дастан Керимкул уулунун суроосун окуймун. Дагы мониторго көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар дейт. Бул сүрөттө 6-чы фигура кандай деп суроо берген. Кетти убакыт. 5, 6, 1, мына ортодон бөлсөк 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-чы фигура, 6-чы фигурасы бири-бирине эме болуп келген болуш керек. Туура. Тик түшүргөн болсок 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6 бири-бирине. Жазууларды мындай ортосунан бөлүп койгон да. Убакыт аяктады. Динара айым. Бул суроого Мырзабек Досматов жооп берет.
Мыржабек Досматов. Бул 6-чы фигура 6 саны болгон, 6 цифра. Бул жерде көрүнүп турат. Күзгүнүн жардамы менен деп айтсак туура болчу да. 1, 2, 3, 4, 5 сандары бири-бирине мындай карама-каршы чагылышы менен көрүнүп турат да. Мен жоопту кабыл алдым. Эле мониторго көңүл бурабыз. Мен туура жоопту көрсөтөм. Жоңузда тура бул 6-чы фигура, бул 6 саны болчу. Бул сандардын экинчи бетке тагылышы болчу. Экинчи суроонун жообу тура. Үчүнчү суроо. Тыныстан Абдымажитовдун суроосун окуймун. Сиздерге философиялык суроолордун бири, негизинен немец макалы экен. Немец макалы боюнча өтмүштү эстеп шляпаңды чеч. Өткөндө эстеп шляпаңды чечесиң. Келечекти көрүп, бул жагы көпчөк. Эмне кылабыз? Кетти убакыт. Шляпаңды чечти. Алдыга карап алыш керек. Белиңди буучу. Ошондой болсоч да? Белиңди буу, шляпаңды чеч. Акыркы жолу үйдөн чыгып баратканда. Шляпадан ошолорун чеч. Келечек көрүп. Алдында болот десең 20 секунда убакыт аяктады. Бул суроого Заир Кадыров жооп берет. Заирбек Кадыров. Урматтуу алып баруучу, логикага таянсак, биздин команда боюнча өтмүштө эстеп шляпаны чечсе, келечекте эстеп бут кийимин кийип алдыга кадам таша дегендей маанидеги мен болушу мүмкүн, макал болушу мүмкүн. Бут кийимиңди кийип алдыга кадам ташта. Ошондо бут кийимди кийебиз дегендей. Же болсо алдыга карап басуу үчүн бут кийимди кийүү керек. Түшүнүктүү. Мен жоопту кабыл алдым. Мен туура жоопту окуймун. Өтмүштү эстеп баш кийимиңди чеч. Келечекти көрүп, жеңиңди түр деген макал болчу. Албетте, сиздер максатын туура айттыңыздар, бирок негизги эмне кылуу керек деген жерин адашып калдыңыздар. Бул жерде бут кийим жөнүндө эмес, сиз келечекти көрүп, же болсо алдыда эмне кылуу керек экендигин көрүп туруп, жеңиңизди түрөсүз. Ошол ишти аткарууга, ошол нерсеге жетүүгө жеңиңизди түрүп, чамданасыз. Тилекке каршы жоңузда тура эмес, биз Тыныстан Абдымажитовду утуш менен куттуктайбыз. А бирок эсеп болсо 3-4 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Блиц суроолорун жакшы таап кетип баратыңыздар эле, оюн экен. Лакомка, дамду, лакомка. Вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка. Рулетти биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка. Балалыктын даамы. Oyun улантабыз. 8-ci rauнд. Сегизинчи раундда сиздерге каршы Алабука районунун тургуну Амантур Нуралы уулу суроо берген. Суроосунун байгеси 1800 сом. Мониторго көңүл бурабыз. Сиздер көрүп турган бул сүрөттө 14-чы кылымдарга таандык болгон чопинг же болбосо эртола деп аталуучу бут кийимдер. Бул бир көрүнүшү, бул экинчи көрүнүшү. Ренессанс доорунда мындай бут кийимдерден көбүнчө колунда бардар үй бүлөдөгү аялдар пайдаланышкан. Суроо урматтуу билермандар, бул бут кийимдин түзүлүшүнө маани берип карасаңыздар, эмне үчүн ошол мезгилдеги бут кийимдер дал ушундай абалда жасалган? Кетти убакыт.
бой кыскалар үчүн Doğru da Ренессанс doğru. жок көчөдө Көчөдөгү ылайып баткактардан может коргонуш үчүн дагы. Мурда эми сандалиялар ушундай болуп бул каякта деди азыр? Бул Венецияда. ушуну кийилген бекен же жөн. Муну суда бай аялдарда гана болгон экен. Колдоруна бар. Эме бекен а? Өздөрүнүн баягы башкалардан жогору турган бай экендигин билдирип туруш үчүн бекен а? Анан кийин бул обычно ошо жанагы мусулдан жогору. Ошода башкалардын өздөрүнүн баягы ак сөөк. Ошол жогору турган экен да, башка эмне жок, вариант жок а? Убакыт аяктады. Динара айым ким жооп берет? Бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Бул 14 кылымда кайра жаралуу дооруна туура келип атат. Эгерде ошондо бай аялдар кийген болсо, жанагы ошол таштандылардан бийигирээк ошол өздөрү таштанды жукпаш эме болбош үчүн биринчиден, себеби ал учурда узун көйнөктөрдү кийишкен, анан өзүн башка карапайым элдерге караганда жогору тургандыгын билдирип турган болуш керек. Мен аны айтып өттүм. Бул бут кийимдерди бай адамдар колдонушкан. Демек ал колдонуусу бул башкалардан бийик экендигин таңазалап эле турат. Жерге тийип жаман болбош үчүн кийишкен. Көйнөктөрү жерге тийип жаман болбостугу үчүн. Мына ушундайбы? Ооба. Мен жооп кабыл алдым. Жоопко көңүл бурабыз. Бардар үй бүлөдө жашаган аялдар албетте кымбат баалуу кийимдерди кийишет. Айрым учурларда көчөдө жамгыр жаап же болбосо дагы ушул сыяктуу ылай болгон учурларда мына ушундай бут кийимдерден пайдаланышкан. Максат кийимдерин жана өздөрүн ылайдан коргоо болгон. Ошон үчүн бул бут кийимди кийген учурда аларды жанында сөзсүз кызматкерлери жөлөп, таяп, жетелеп жүрүшкөн. Жооңуздар тура. Жооңуздар тура. Эсеп болсо 4-4. 8-чи раундда телекөрүүчүлөр менен билермандар теңдешти. Oyun ulantağız. 9. round. Тоғызынчы раундда сіздерге қаршы Ош шаарынын тургуну Давлет Жамшитбек уулу суроо берет. Суроосунун байгеси 1900 сом. Майнторго көңүл бурабыз. Аптаптуу күндөрдүн бири. Инспектор Варнике жана анын жардамчысы болуп, бир кылмышкердин артынан түшүшкөн. Кылмышкерди кууп келе жатып, бактардын ары жагында агын дарыяда киринип жаткан бир топ балдардын тушунан чыгышат. Инспектор Варнике жана анын жардамчысы. Инспектор Варнике: "Балдар, биз ушул ортодо силер курактуу бир баланы издеп жүрөбүз. Көрбөдүңөрбү?" деп кайрылат. Балдар бири-бирин карап туруп калышты. Арасынан бирөөсү: "Бир канча убакыт мурда бул жакка бир бала чуркап келген. Ушул жерден дарыяга түшүп, сүзүп өтүп кетти. Тигине суудан чыгып жатат. Шашылгыла болбосо кармай албай каласыңар. Каласаңар менин кайыгымды алып, кошо сүзүп өткүлө" деп айтат. Сүрөттө байкаганыңыздардай бала колу менен көрсөтүп турат. Баланын сөзүн угуп, Варнике: "Кетсе кете берсин, а биз экөөбүз жакшылап таанышалы" деп инспектор жанагы баланын тутуп кетишти. Суроо, урматтуу билермандар, кылмышкер жооп берип жаткан бала экенин инспектор кантип билип алды?
Кетти убакыт. Сурабай туруп эле көрсөтүп баштады. Бирок кайык может кымбат баалуу кайык мен кайыгымды берип Аласы түшсүн, кайга салып туруп. Ошону каяктан билиш мүмкүн? Баягы эмне кылмыш кылган, эмне деп сурабай туруп эле көрсөтүп атат да. Сүзүп өткөнгө мүмкүн эмес бул суданчы. Ооба. Сүзүп өткөнгө Дарья мүмкүн болуп эмес. турат, бул көл эмес экен, ана дарья болуп турат. Значит, бул судан сразу прямой на Сүзүп өткөнгө мүмкүн эмес. Кайык иштебей турган жер экен. Жок, кайык турган болушу мүмкүн. Кайыксыз сүзүп өтө албайт. Бул сүзүп өтүп кетти деп атпайбы? Сүзүп өтсө да где-то алысырактан өтүшү мүмкүн артындакечи. Аркы бетте көрүнүп турат ушудай неме. Сүзүп өткөнгө мүмкүн эмес. Сүзүп өткөнгө мүмкүн эмес. Анан экинчиден бул аларды сурабай туруп эле кандай бала эмне кылмыш кылды, эчтекени сурабай туруп эле айтып берип атат, көрсөтүп берип атат да. Дарьядан эле билип алган. Дарьядан. агым Ошол эле. Сүзүп өткөнгө мүмкүн эмес. 1 мүнөт убакыт аяктады. Динара айым. Бул суроого Нуркамил Абдуллаев жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биз Кош берет. команда менен келиштип, мынтип ойлонуп, анан бул жерде кылмышкер экенин ошол баланын. Мына инспектор дейбизби, полиция дейбизби, ушул дарыянын агымылуу болгондугунан ал мезгилде сүзүп өтө албастыктан ошол бала экендигине ынанган да. Себеби бул биринчи фактор, ал келип сураганда эле балдар бири-бирин тиктеп калышты, ортодон эле бул кылмышкер кол жаңсап көрсөтүп атат. Анан дарья улуу, адамды агызып кетет. Ошондуктан кылмышкер өз экендигин аныктап алып кетишти. Ошо кемемеден алып кетсин деп атат. Мен жоопту кабыл алдым. Инспектор, сиз бул жерде бир канча мен айткан нерсени айтып бериңиз. Негизги басымды эмнеге жасаган бала? Инспектор баланын кайсыл аракетине басым жасашкан? Баланын негизги басым бала дегенде эле кылмышкерин көрсөтүп атат. Бул бир, экинчиси дарьядагы түшкөн адам агып кетет. Ал дарьянын улуулугуна маани берген инспектор. Сүзүп өттү дегенине. Түшүнүктүү. Анда эмесе мен туура жоопту окуймун. Ал бала тигине суудан чыгып жатат деп тушунда сууда сүзүп жүргөн баланы көрсөтөт. А мен суроодо айтып өттүм, дарыядан түз сүзүп өтүүгө болбойт. Дарья агымы адамды агым менен өзү агызып түшкөн ордунан бир канча ылдыйга алып барып коет. Баланын алдап жатканын ушул жерден байкап калган. Жоңуздар туура. Жоңуздар туура, эсеп болсо 5-4 Лермандын пайдасына. Оюнду улантабыз. 10-чу раунд. Эгерде ушул суроого жооп берсеңиздер, команда жеңишке жетишет. Жана ошондой эле биринчи күзгү сезондун биринчи жеңүүчүлөрү болуп калат. Сиздерге каршы 10-чу раундда Өзгөн район тургуну Асылбек Жолдошев суроо берет. Суроосунун байгеси 2000 сом. Суроо көңүл бурула. Жапайы жаратылышты коргоо боюнча бүткүл дүйнөлүк фонду өзүнүн электрондук документтеринин жаңы форматын иштеп чыгарган. Ал форматтын аты WWF деп аталган. Бул формат бизге белгилүү болгон PDF форматынын негизинде иштейт. Мисалы Word, бизде форматтар бар да, PDF, ал эми бул фонд түзгөн формат бул WWF. Бул форматтын өзүнчө бир айырмачылыгы бар. Башка форматтарга караганда, мындайча айтканда, бир кемчилик менен жасалган. Суроо, урматтуу билdirmanдар. Бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылышты коргоо фонду кандай форматтагы документтерди чыгарган? Же болбосо бул формат башка документ форматтарынан эмнеси менен айырмаланат? Кет убакыт. Сүрөт бекен, асыл негизинен сүрөт жапайы жаныбарларды коргоо.
PDF формасында да да PDF формасында азанда жазуу жазуу болот. Эфили деп атат да, алдында иштеге. Жок, бул PDF формасында менен иштеп жасаса. бул программа Кемчилиги болсо. мындай айткандачы электронный сайты да өзүнүн сайты ошол эменин функциясында бир кемчилиги бар экен. башка тамга баягы эмелер алфавит Сүрөттөрдү. бул мына өзү көрүнүп турбайбы www болуп туруп анан сайттын аты кетчилер. Бул жерде азыр F болуп калганына эмеспи? Названияда. 3W болуш керек. 3W анан кетет го. Например, gov.kg, жосун шайлоо kg дегендей. Типа ооба, www kg болуш керек 3. Анан бул ашпас F болот. Бул бир версияда, бул бир вариантта башкача. Анан баягы жаныбарлардын жалаңгыда сүрөттөрдү Кандай сактап алса керек. Жаратылыштарды коргоо да. Кандайдыр бир каташылыкты өтпөйбү? Бүткүл дүйнөлүк жаратылышты коргоо уюму өзүндө каталып. Может, баягы жаратылышты коргоо баягы ошол сайтка башкалар кире албаш үчүн бекен, а? 1 мүнөт убакыт аяктады. Динарайым. Урматтуу алып баруучу, биздин 30 секунд минутабыз бар беле? Бар. Кетти 30 секунда. Алфавити жок дейлер. Сүрөттөр сактабашы мүмкүн. Сүрөттү сактап Жок болушу мүмкүн. Алфавити жок болушу Сүрөттү мүмкүн. сактап, может, алфавити жок болобу экен, а? Жапай жаныбарлардын сүрөтү бар экен. Баягыда бир вариант. Сүрөтү болбосо сайттын не кереги? PDF дегенде эле www экен. Үч эле тамга экен, адам эмеси жок. Азыр функциясын сүрөттөр сактабашы мүмкүн. Сүрөт сактайт. Же шифра чыга багыш мүмкүн, же тамга чыга багыш. F деп атат. Же архив болушу мүмкүн. 30 секунда. Убакыт аяктады. Талкууну токтотобуз. Динарайым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Заир Кадыров жооп берет. Урматтуу алып баруучу, жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Команданын ою боюнча ошол электрондуу формат сактаган ачкан программанын кемчилдиги бул жерде кандайдыр бир сүрөттөрдү ача албай калганда, өзүнүн жаныбарлардын же болбосо табияттын багындай сүрөттөрүн ача албай калган, же болбосо ошол жерде көбүнчө баягы бизде электрондук мемелерде Word, PDF-ларда тамга кээ бир алфавиттин, кээ бир мамлекеттердин же болбосо тилдин тамгалары жок болуп калат да. Ошондой кемчилдиги болушу мүмкүн да, же болбосо орус тили, же болбосо англис тилинде бир кандайдыр бир тамгаларынан кемчилдик кетип калышы ыктымал бар. Түшүнүктүү. Мен жооп кабыл алдым. Туура жоопко көңүл буруңуздар. Фонд жапайы жаратылышты коргоо деп айтып өттүм. Бул фонд жаратылышты коргоо боюнча иш алып барат. Албетте документтер менен иштеген фонд болобу, кандайдыр бир ишкана албетте кагаздарды принтерден чыгарыш керек. Ал эми кагаздар булар дарактардан жасалат, туурабы? Дарактарды кагаз алуу үчүн булар токойлорду кесүүгө туура келет. Булар болсо өздөрү ошол жапайы жаратылышты коргоо боюнча иш алып барат. Ал эми бул форматтын принт деген функциясы жок болгон. Мындайча айтканда, кагаз принтерден чыкпайт. Булар бүт бардык документтерин электрондук түрдө гана окушат жана ошол электрондук түрдө ишке ашырышат. Тилекке каршы жооздар тура эмес. Эсеп болсо 5-5. Бул фонд мына ушул жол менен аз да болсо ушул жаратылышты коргоого салым кошобуз деп аракет кылышат. Ал эми 11-чи раундда албетте жеби айландыруунун кажети жок. Силерге каршы 11-чи раундда Алабука район тургуну Алмаз Ашырмамбет уулунун суроосун окуйбуз. Суроосунун байгеси 2100 сом. Көңүл бурулга ордого китеп чыгарылат. Бүгүн эки жолу мына ушул китеп боюнча суроо келди. Мен суроону окуймун. 20-чы кылымдын башында көптөгөн китепканаларда китепке кирген окурмандарга ал сураган китепти колуна карматкан.
мына сиз мына ушул китепти сурадыңыз. Китепканачы сизге мына ушул китепти берди. Сиз мына ушул китепти окумакчы болуп китепти алганыңыздан кийин ошол жердин кызматкерлери сизге кошумча темир сызгычты да беришет. Алыңыз темир сызгычты да. Китеп окуу учурунда ал сызгычты албетте ушул ыңгайлуулук үчүн пайдаланышкан. Суроо урматтуу билермандар. Китеп менен сызгычты кошо берүүдө эмне максат болгон? Кетти убакыт. Китепти бүктөп калбаш үчүн анан ошондой болуш. мынандай кылып окуш үчүн, анан мынандай кылыш үчүн, анан бүктөбөш үчүн. Анан мындай кылып ачканда неме кылган болушу мүмкүн, мындай кылып. Жакшы эле ошол баягы мындай астына коюп алып туруп мындай тегиз кылып окуп кеткен. Адашпай дейсизби? Мына бүктөлгөн эмеспи? Мош китеп бүктөбөгүлөр. Мисалы биз китепти бүктөп ооба, бүктөбөш үчүн дагы перерив кыласың, сыртка чыгасың. Абдрахманов деген фамилияда дагы иш бар. Жок, фамилия жок. бардык эле 20-жылында атпайбы? бардык эле китептерде 20-жылдын башында деп атат да. Ооба. Темир деген темир сызгычтын кандай ролу бар? Сызгычы болот да. Жок, ошол мезгилде басмакананын жаңы басмаканада эми китептер чыгып баштаганда, китептерди ошо мындай кылганда тамгалар өчүп кетсе, китеп сызгыч тийсеби? китеп кармоо үчүн жана окуш үчүн. Ооба, мынандай кылып окуш үчүн, мынандай белгилеш үчүн, анан мындай ачып атканда дагы китеп аз болгон өтө. Убакыт аяктады. Динер айым. Урматтуу алып баруучу, мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. 20-кылымдын башында бул Кыргызстандабы же бар жокту? Бизде эмес. 20-кылымдын башында китептер өтө аз болгон. Өтө аз болгондагы ошол китепканага кирген окурмандарга китепти бергенде сызгычты кошо бергендиги китепти кирдетпеш үчүн бүктөп окуганда ыңгайлуу болуш үчүн мындай кылып окуган болушу мүмкүн. Окуган анан келген жерин мындай кылып бүктөп койбой, сызгычты коюп туруп белгилеп коюшу мүмкүн. Анан ошол китепти ачканга да ачып эме кылганда дагы кирдетпеш үчүн сызгычты колдонушкан. Бул ошо китептер өтө аз санда болгондуктан көп окурмандарга жеткириш үчүн ушул эмени колдонушкан. Ошол методду. Түшүнүктүү. Мен жоопту кабыл алдым. Сиздер жаш кезиңиздерде библиотекага кирип, бүгүнкү күндө деле китепканаларга кирип, китеп окуп калгансыздар. Сиздерге мына ушундай абал учур болгонбу? Китеп алсаңыз кошо сызгычты берген. Жок, болгон эмес. Болгон эмес. Анда туура жоопко көңүл бурабыз. Жаңы китептерди алганда маани берсеңиздер, басылып чыккандан кийин кыркылат. Кыркылган учурда катуу басканда аппарат барактар бири-бирине жармашып калат. Мына ушундай китептерди кездештириңиздерби? Эгерде байкаган болсоңуздар, мына ушул китептин деле арткы беттеринде жармашып калган барактары бар. Аны кол менен чыгарайын десеңиз, жыртылып кетиши мүмкүн. Линейканы бергенин себеби мына ошол баракты акырындык менен линейка менен түртүп, баягы жармашып калган жерин ажыратышыңыз керек болгон. Ал эми ыңгайлуулук үчүн дегени бул, сиз кийинки бетти окуйун десеңиз окуй албайсыз, анткени алар жармашып калган. Окуш үчүн ал эки бетти ажыратыш керек. Мына ушул үчүн мына ушул линейкаларды сиздерге беришкен. Себеби жармашып калган барактарды ачып окусун. Андан кийинки окуган адамдарга дагы ыңгайлуулук жаралсын деп. Тилекке каршы жоңуздар тура эмес. Эсеп 6-5. Теле көрүүчүлөрдүн пайдасына. Чечилди акыркы раунд.
Мына ушун менен оюн жыйынтыкталды. Бүгүнкү оюнга коюлган суроолордун дээрлик баары ойнотулду. Динара айым, биздин салтыбыз боюнча сиздер бизге мыкты суроону аныктап берсеңиздер, ага чейин мен турган билермандардан оюн жөнүндө пикирин уктам. Assalamu alaikum урматтуу телегөрүүчүлөр, ардактуу Ордо, урматтуу алып баруучу, жалпыңыздарга жараткандын жакшылыгы болсун. Албетте биз бул оюнга күбө болдук. Алдырардан жаздырар болуп калды. Бул да болсо ушул учурдун нәсилидир. Assalamu alaikum урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр. Бүгүнкү оюнга күбө болдук. Абдан дээрлик жакшы болду. Негизинен жеңип калган биз өкүнүчтүүбүз, командага иңип деп калам. Динара айым, сиздер кайсыл суроону мыкты суроо деп танадыңыздар? Алып баруучу, биз 5-раундда берилген Айжамал Нуралиева Ош шаарынан Айжамал Нуралиеванын Лондондогу китеп канаалар жөнүндөгү суроосун мыкты суроо деп таптык. Команда Айжамал Нуралиеванын суроосун мыкты суроо деп тапты. Биз Айжамал Нуралиевага кошумча сыйлык ыйгарабыз жана мыкты суроо жибергендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына ушун менен биздин оюн жыйынтыкталды. Сиздерге Ата контерлик фабрикасынан таттуулар белекке берилет. Кабыл алып коюңуздар. Таттуу менен жашоо шаңдуу деген ураан негизинде бизге өзүнүн таттууларын белек катары берип келген Ата контерлик фабрикасына ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле оюндун демөөрчүсү, Улут жүзү коомдук фондунун жетекчиси Рустам Мамановго да ыраазычылык билдиребиз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Мына ушу менен оюнду жыйынтыктадык. Оюнду мен Шатман Мамансаков алып бардым. Кийинки оюнда жолугушкан чейин аман болуңуздар. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда.